Орусия. Мигранттар 10 январга чейин медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган Кыргызстандын жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин Манжа изин мамлекеттик каттоодон өткөрүп, медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Ушул жылдын 11 айында Орусияда 152 миңдей кыргызстандык мигрант медициналык кароодон өтүп, алардын ичинен 2,5 миңи кошумча текшерүүгө жиберилген. Алардын теңинен жугуштуу оорулар аныкталган. Орусияда сентябрдан тартып мигранттарды эмгек келишимин жашаган жери боюнча миграциялык каттоону медициналык кароодон дактилоскопиялык текшерүүдөн өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирген. Расмий маалымат боюнча Орусияда миллиондон ашык кыргызстандык иштеп жүрөт. 30 жылдын ичинде 650 миңден ашык кыргызстандык бул өлкөнүн жарандыгын алган. Булак Назар Ньюс KG. Assalamu alaikum ekendештер. Жаңы товарлар келди. Турецкий бул төшөктө күчтүү атта жалындап, энергичный болуңуз келсе анда сизге Семгол, Медведь Сила, Кучала, Теке. Простатит, тест түшүп калган, балалуу болбой жүргөндөргө, буттар муздаганга, бөйрөктөр ооруганга ушул өтө жакшы жардам берет. Ошондой эле арык адамдарга вес кошконго 6-5 килограмм, 10 килограммга чейин маздар бар. Буттар муздаган ревматизмдерге, простатит, геморрой, гайморитке ошондой эле дагы маздар бар. Бул ошо жарым сааттан 1 саатка чейин маздар, спрейлер бар. Тазалоочу ушундай бизде каминдер бар. 1000 жашар адамды очищение тазалап, жашына жаш кошот. Ошондой эле сахарда чүрөт, рак оорусуна дагы өтө жакшы. Метрочен доставкалар бар. Башка шаарларга через почта биз менен иштешем десеңиздер, Оптумга дагы, Розисага дагы иштешебиз. Кайрысыңыздар толук түшүндүрүп беребиз. Төмөнкү номерлерди кайрыңыздар. Туугандар, ошо бүгүнкү доставкалар республикага кетип атат, Хакасияга. Ошондой эле бул Сахалинге кетип атат. Анан ошо бул метрого чейин доставкалар, бул лечебный бир айлыктар, бул дагы. Ошондой эле спрейлери маздар менен кетип атат булар. Ошондой эле семиргенге дарылар кетип атат. Бүгүнкү булар метрого чейинки доставкалар, бул пакеттегилер. Путин Россия өнөктөштөрү менен мамилесин жаңы деңгээлге чыгарат. Россия өнөктөштөрү менен мамилесин жаңы деңгээлге чыгарып, кызыктар болгон тараптар менен өз ара байланышын кеңейтет. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путиндин стратегиялык өнүгүү жана улуттук долбоорлор кеңештин жыйынында айткандыгын РИА Новости жазды. Мамлекеттин башчысы 2023 жылга болгон маанилүү учурларды аныктап, 2030 жылга карата улуттук жетишкендиктер боюнча милдеттерди тактап жана аларды ишке ашыруу жолдорун белгилөө зарылдыгына токтолгон. Алдыда турган биринчи милдет маанилүү өнөктөштөр менен мамилесин жаңы деңгээлге чыгаруу. Ал үчүн логистика жана финансыдагы чектөөлөрдү четке кагышыбыз керек деген Путин. Ал Россия кызыктары болгон тараптар менен өз ара мамилени ар тараптуу кеңейтүүсүн уланта турганын билдирген. Биз башкалардын кызыкчылыгын, улуттук өз кызыкчылыкты так ажырата түшүнгөн ар бир адам тарап менен өз ара алака катнашты кеңейтип жатабыз жана кеңейтмекчибиз. Россия мындай мамлекеттер менен соода жана инвестициялык алакаларды жолго салып өстүрмөкчү, деди Путин. Булак Спутник KG. Бириккен Араб Эмираттарынын мамлекеттик компаниясы Кыргызстанда күн электр станциясын курат. Бул тууралуу энергетика министрлигинин маалыматында айтылат. Белгилүү болгондой, объекттин кубаттуулугу 200 мегаватты түзөт. Адистер станцияны куруу үчүн жер тилкеси Ысык көл, Баткен облустарында жана Токтогул КЭСинин аймагынан караштырып жатканы айтылды. Аймактарды изилдөө иштери 4 айды талап кылат. Компания курулушка $180 миллион салым жасоо ниетинде. Курулуш иштери июнда башталат деп пландалууда. Объект 2025 жылы колдонууга берилет деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Жогорку кеңеш президентке Бишкек мэрин кызматтан кетирүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровду кызматтан кетирүү сунуштамасын президентке жиберет. Мындай чечим бүгүн иш маселеси каралган жыйындын соңунда кабыл алынды. Тиешелүү токтомго 66 эл өкүлү макул болуп, каршы добуш берилген жок.
Жыйында бир нече депутат Абдыкадыровдун шаардагы объектилерди жана жаңы конуштарды газга туташтыруу, ошондой эле ышка каршы күрөшүү иштерин чабал жүргүзүп жатканын билдирди. Ал Тургай Таштамдын маселесин чече албай жүргөнүнө нааразы болушкан. Мэр жыйын учурунда Элмурза Сатыбалдиев менен кайым айтышып кеткени да себеп болду. Бир эле кетсек, депутаттар кече парламентке чакырганда мэр келбей койгон. Булак Спутник эжи. Камчыбек Ташиев Талас районунда УКМКнын жаңы имаратын ачты. Бүгүн 15 декабрда УКМКнын Талас облусу боюнча башкармалыгынын Талас райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын расмий ачылышы болуп өттү. Маалыматты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен маалымдашты. Аземге УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын директору Уларбек Шашиев, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укук өкүлү Бакытбек Нарбеков, Талас районунун башчысы Нургазы Нармызаев жана улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери катышты. Жаңы курулган имарат керектүү заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлерди куттуктап, Кыргызстандын бардык облус райондору боюнча УКМК кызматкерлерине шарттар түзүлүп жатканын, кызматтык милдеттерди так аткаруу зарылдыгын эскертти деп айтылат мекеме берген маалыматта. Булак Супер Кежи.